Ата, мага телторуну бер. Мен душмандарды айдап, кыргыз элинди сактайм. Келген экенсиң. Курманбек Баатыр. Ат сурап. Атты бербеймин. Кайсыл жактан келсең ошол жака жолуңа түш, уктуңбу? Саламат. Саламат. О, сиз үйдө да активдүү ата экенсиз го? Мен балдарыңыздын күндөлүктөрүн алып келдим эле. Рахмат. Балдарыңыз жакшы окушат. Класстан сырткаты иш-чараларга активдүү катышат. Анан алар менен үйдөн даярданганыңыз аябай көрүнүп турат. Азамат. Рахмат. Балдарды кичине багы мектепке активдүү болсун деп жардам берип коеюн деп атпаймынбы? Болчу? Саке. Эмне? Мугалимден тил угуп атасыңбы, я? Эмнеге тил укмагылым? Мен эми балдардын күндөлүгүн алып келип бережей, тапшырып коеюн деп. Баса, мунун баласы да сиздин класста окуйт. Күндөлүгүн тапшырып койсоңуз болот. Сиз кимдин атасы болосуз? Мен мектептен көрбөптүрмүн сизди. Мен 7-класста тиги Нуржигиттин атасы болом. Көбүнчө апасы каралашат. Мен такыр эле колум тийбей. Балдар менен бир гана апалар алектенбеши керек. Үй бүлө мүчөлөрүнүн баардыгы, чоң атасы, чоң энеси, атасы боло, балдардын мектептеги турмушуна көбүрөөк каралашса, балдар дагы окуудагы жетишкендиктерди жарат. Коюңузчу. Башка жумушту ким кылат? Талаага чыгыш керек, малды караш керек. Үй бүлөнү багыш эле эмне оңой дейсизби? Эмне деген каражат керек ага? Билесизби? Бала менен көбүрөөк убакыт өткөргөнүбүз биз алардын келечегине кошкон эң чоң инвестициябыз. Сиз дагы Нуржигиттин сабагына көбүрөөк каралашыңыз. Университеттен кийин бюджеттик орунга окууга тапшыруусуна жеңилдик болот. Контракт төлөп убара болбойсуз. Ошол жактан эле акча үнөмдөсө болот экен да. Албетте. Биз көп нерсеге көңүл бурбай жүрөбүрбүз. Рахмат. Бирок мектепте нерсем баарын унутуп калсам керек. Эчтеке эмес. Мен ишенем, сиздин колуңуздан келет. Эчтеке эмес. Балдардын кызыгуусуна көбүрөөк көңүл бөлсөк, балдар да көбүрөөк аракеттенип башташат. Мынакей балаңыздын күндөлүгү. Айтмакчы, айыл өкмөтү айылдык китепкананы кайрадан ишке бериптир. Ал жактан барып үй бүлөңөр менен чогуу китептерди окуп турсаңар да болот. Жакшы болгон экен. Мейли анда, саламатта барыңыз, жакшы барыңыз. Сизге чоң рахмат. Жакшы болду, алтыке көрдүңбү?